Саламатсыңарбы балдар? Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Отура бергиле. Анда эмесе биздин бүгүнкү ачык лабораториялык сабактын темасы шарттуу конструкция. If шарттуу конструкциясы жана эки сандуу максимум табуу боюнча болмокчу. Бүгүнкү биздин лабораториялык сабагыбыз Бүгүнкү биздин сабактын планы, демек, азыр бүгүнкү сабакка келгендерди биринчи иретте жоктоп алалы, Старстага бар, Айдана, Ноул келип сабакка бүгүнкү катышкандарды, келгендерди, келбегендерди белгилеп койсоң, ошол боюнча сабактын акырында жыйынтыгын чыгарабыз. Анда эмесе бүгүнкү убакытты кетирбестен бүгүнкү сабактын планына токтоло берели. Бүгүнкү биздин сабактын планы мына доскага көңүл бурсаңар, бул жагы экранга башкаруучу конструкциялар, шарттуу конструкция, if конструкциясы, анан эки сандуу максимум табуу деген ушул 4 бөлүктөн турат. Демек, биз буга чейин силер менен лекциялык материалды өткөнбүз, башкаруучу конструкция деген эмне, шарттуу конструкциялар деген эмне, алар канча түргө бөлүнөт, жана if конструкциясы деген бул эмне, эки сандуу максимум табуу бүгүнкү сабакта аткара турган негизги ишибиз болуп саналат экен, биздин. Демек, ушунан биз сабактын максатын аныктап алайлы биз силер менен. Сабактын максаты биз кандай жыйынтык алат экенбиз, демек, бүгүнкү сабакта силер менен. Кана, ким жооп берет? Бүгүнкү сабакта кандай жыйынтык алат экенбиз? Эмнелерди үйрөнөт экенбиз? Башкаруучу конструкциялар боюнча үйрөнөт экенбиз, жана алардын түрлөрү боюнча. Демек, башкаруучу конструкциялардын ичинде, демек, бизде эмне бар эле? Шарттуу конструкция бар эле. Демек, шарттуу конструкция дагы бизде канча түргө бөлүнөт эле? 2 түрү бар эле. Кандай болот эле? Биринчиси бизи if, биз бүгүнкү сабакта карай турганыбыз мына. Ал эми экинчиси бизде switch case деген, тандоо деп. Буну лекцияда өткөнбүз. Демек, if конструкциясы бүгүнкү биздин сабакта үйрөнө турган негизги эмне экен? Максатыбыз экен. Андан кийин эки сандуу максимум табуу. Демек, бүгүнкү сабакта эмнеге жетишет экенбиз? Биз шарттуу конструкциянын жардамында программа түзүүнү үйрөнөт экенбиз, жана аны эмне кылат экенбиз? Жыйынтыгын демонстрациялап көрсөтүшүбүз керек экен. Бүгүнкү сабактын максаты мына ушул экен. Сабактын максаты студенттер башкаруучу конструкцияларда программа түзүүнү колдонушат жана жасаган жумушун демонстрациялап беришет. Демек, бүгүнкү сабактын максатын аныктап алганыбыздан соң, биз силер менен азыр кийинки кадамыбыз буга чейинки биз өтүлгөн сабактарды бышыктап алайлы. Буга чейинки өтүлгөн материалдарды бышыктап алуу үчүн биз силер менен азыр крестик 02 деген оюнду ойнойлу. Ал үчүн биз 2 подгруппага бөлүнүшүбүз керек. Азыр 1-2 деп эсептеп берели, ушул четтен баштап. Тилалдан баштайлы. 1 2, Дастан 1, Дастан бул жак 2 болду. 2 1 2. Демек, бирлер мынау сууга келгиле, бул жака. Экилер бул жака отурабыз. Бирлер бул жака келебиз. Демек, биз 2 топко бөлүнүп алдык, силер менен, Демек, 2 топко бөлүнүп алгандан соң, азыр мына досканы карасыңар, доскада мына крестик 02 оюнун буга чейин деле ойноп көргөнсүңөр, билесиңер, Демек, мына жак боюнча 0 топтош керек, же болбосо бул жак боюнча, 3 крестик же 3 0 топтогон команда эмне болот экен? Жеңет экен. Биринчи топту биз 0 командасы дейбиз, экинчи топту крестик командасы дейли. Демек, биринчи кайсыл команда ута тургандыгын аныктайбыз анда. Мен азыр силер биринчи кайсы командадан баштайлы? 0-тен баштай берели. 0 командасы кайсыл бир суроону тандасаңар, мен ушул суроону алып силерге окуп берем. Жообун туура белгилесеңер, мен ушул жерге 0 белгисин коёмун. Кайсыл суроого жооп берсеңер. Эгер жооп бере албай калсаңар, крестик командасына мүмкүнчүлүк берем. Алар жооп берсе, ошол жерге крестик белгисин коёмун. Кайсыл команда биринчи 3 крестикти катарынан топтогон же 3-0 топтогон болсо, ошол команда жеңүүчү болуп саналат, Анда кайсыл суроодон баштайбыз? Тандагыла. 7. 7-нчи суроо мен окуймун. Сервердик программалоо тилдерине кайсылар кирет? Ким жооп берет? Кеңешип? Команда менен кеңешип алабыз.
Талкуулап. Kim жооп берет? Уақытыңар болды. Қана тилеп алды? Алай серверлік программалау тілдерінде бұл PHP, Python, C#, Perl, Ruby. Эмне үчүн булар кирет? Бұлар сервер менен байланышып иштейт. Байланыш менен иштөө үчүн колдонуучу программалар. Демек, рахмат, олтур, демек туура. Булар бизде 0-2 командасы болду. Биринчи упайыңарды алдык. Анда крестик командасына мүмкүнчүлүк беребиз. Кайсын суроону алайлы? Кайсын суроо? Демек, булардын жолун токтотушубуз керек, мына 5. Клиенттик жана сервердик программалоо тилдери деген эмне? Клиенттик жана сервердик программалоо тилдери деген эмне? Эгер крестик командасы жооп бере албаса, 0 командасы жооп берсе болот. Даяр болуп тура бергиле силер дагы. Даярсыңарбы? Убактыңар болду. Анда ким жооп берет? Аны сайт болуп клиент алып. Пользователь, анан болсо сервер болсо неме база болуп калат, кандайдыр сайт түзүүнү компьютер болуп калат. Дагы? Приложение болушу мүмкүн, кандайдыр мобильный приложение. Биз кайсыл программаны колдонуп атабыз азыркы сабакта? Сервердик программаларда кайсыларды колдонуп атабыз? Notepad бул текстик редактор, Аз кайсы программаны запуск кылып текшерип көрдүк элек? Open Server локалдык программасын не кылыппыз, текшерип көрүппүз. Негизинен ушул программалар бизде эмне болуп саналат экен? Клиенттик жана сервердик программалар үчүн колдонулат экен анда. Рахмат, отура берсең болот. Крестик белгисин коебуз, анда 0-2 командасына. Кайсыны тандайсыңар? 4. Кийинки сурообуз, 4-үнчү сурообуз. Текстик редакторлордун түрлөрү. Кана? Жакшыбаев Сыймык жооп берет экен бул командадан. Масканы алып коюп сөзсөңдөр болот. Текст түрлөрү көп түрү бар. Алардын арасынан Notepad, Sublime Text, Westcroft жана башкалар. Демек биз сабакта азыр кайсыларды колдонуп атабыз? Биз болсо азыр Notepad колдонуп атабыз, анан кийин Sublime Text колдонуп атабыз. Ушул экөөнүн жардамында колдонуп атабыз. Демек, рахмат, туура жооп. Кийинки кезек анда крестик командасына. Кайсыл? 1. Биринчи суроону окуймун. Эко конструкциясы деген эмне? Ким жооп берет? Бектемирова Алина жооп берсин. Бул ошо информацияларды чыгарып берет да бизге. Кайсыл экранга чыгарып берет? Ошол результаттары. Результат же кандай бир маалыматты кайсыл Жазган маалымат. экранга чыгарып берет, рабочий столго чыгарабы же кайсыга чыгарат? Ошол кайсыл редактордо иштесек ошолдо чыгарып берет. Кайсыл жака чыгарат? Сайттан. Браузерге не кылат? Чыгарып берет, Туура. Демек, крестик белгисин коебуз. Кайсыл? 9. Суроону окуймун. Браузерге маалыматты чыгаруу үчүн колдонуучу конструкция. Ким жооп берет? Кана? Асан кызы? Эко конструкциясы бул эмне кылат экен? Маалыматты экранга чыгарып берүү үчүн, браузерге чыгаруу үчүн колдонот экен. Демек, бул жерде туура 0 коебуз. Кайсыл? 8-чи сурообу? 8-чи суроо.
Клиент серверлік технология менен иштей турган сайттарды түзүү үчүн колдонула турган программаны атагыла. Демек, біз программа сайттарды түзүүдө, азыр данный момент ошол жерде. Біз кантип ошол клиент серверлік программа веб-сайт түзүүдө колдонула турган программабыз кайсыл программа бар? Кандай андан сырткары да биз колдонгон, андан сырткары өзүңөр билген программалар жөнүндө да айтып кетсеңер боло берет. Клиент серверлік программалар кайсылар? Веб-сайтты түзүүдө. Масканы алып сүйлөсөң боло берет. Жакшы угулуп калат экен. Негизинде HTML CSS колдонобуз, разметка биринчи страница. Найм болсо тилге деп, кадимки PHP-ни оңоюраак ишкабыз десең, фреймворктор бар, Laravel бар, Arafarak деген UI деген бар, ошондо болсо, Python болсо, Django деген бар, Flask деген бар фреймворктор. Ошондо болсо, анын фронтенд кылабыз десек, внешний кылабыз десек, JavaScript колдонот, JavaScript React.js кетет, Arafarak деген фреймворктор кетет. Ошо менен улаштырып, эки тил менен улаштырып, бөлүп ишти аткарсак болот да, мындай. Бирөө PHP-де жазганын өзү немен кылат, серверде кылат, Arafarak эки болсо фронтенд кетет да, мындайчы. Жакшы, мына азыр эми сен PHP-де JavaScript-те түзүп атасың дейли, сайтта. Түздүң. Демек, ушул веб программалоо тилдерин колдоном деп атасың. Ушуларды колдонуп бир сайтты түзүүдө сен жыйынтыгын кандай кылып көрөсүң? Жыйынтыгын көрүшүң керек да, туурабы? Кадимки HTML-де түзсөк, же CSS-тин жардамында түзө турган болсок, сайтта аны жөн гана эмне кылабыз, браузердин жардамында эле ачып көрсөк болот, жыйынтыгы чыгат бизге. Ал эми PHP-де же болсо JavaScript-те код жаздың дейли, ошолорду кантип көрөбүз жыйынтыгын? Сервер аркылуу. Кайсыл сервер аркылуу? Open server дагы? Open server бар. Та кайсыл андан башка да билесиңер кандай бар экен? Буга чейинки колдонгон Denver деген дагы сервердик бар, Ал эми ал эскирген версиясы, азыр эң ыңгайлуу бизде ушул Open server экен да, сайттар түзүүдө. Демек, бул жерге кайсыл коюлат? Крестик, Кандай нолик командасына? 2. PHP тилинин алфавити деген эмне? Алфавити кандай алфавиттерди колдонобуз, ушулар боюнча айтып кетет экенсиңер. Кана? PHP тилинин алфавити. Ким жооп берет? Кана? Ким жооп берет? Тилап алды? Командада ким жооп берет? Аргумент алачак. Жооп барбы? Эгер жооп жок десеңер, биз Crest командасына мүмкүнчүлүк беребиз, жооп бергенге. Эгер жок десеңер, жооп жок десеңер. Жок, аз берем санайда. Убактыңар аз калып атат. Жооп барбы? Бар. Кана, тилап алды анда. Сенде. PHP тилинин алфавитиде өзүнчө специальный символдорду айтабыз. Анан ошол эмелерде ключевой сөздөрдү айтабыз. Echo, if, speech, ошолорду алфавитте айтабыз. Алфавиттерге кайсыл символдор колдонулат экен? Символдор неме? Доллар знагы колдонуш мүмкүн. Анан точкалар, амперсант белгилери, плюс, минус, тамгалар колдонулабы? Кайсыл тамгалар колдонулат? Англис тилиндеги алфавитте. Англис тилиндеги дагы? Латын алфавитин колдонсок? Өзүбүздүн орус же болсо алфавитин же кыргыз тилиндеги алфавиттерди да пайдалансак болот да? Болот. Аларды эмне үчүн колдонобуз? Аларды сөздөрдү жазыш. Комментарий бериш үчүн же маалыматты экранга чыгарып сөздөрдү ушундай формада пайдаланат экенбиз, Туура, рахмат, отур. Нолик командасы. Кайсыны? 3. Так, кийинки задание бизде мондой задание берилиптир. Кыскача мына буга чейинки өтүлгөн муну жазылган скрипт эмнени билдирет? Строканы билдирет. Кандай строканы билдирет? Эмне кызмат кылат? Текстовый строка, туура, кандай жыйынтык чыгат бизде? Ошол одинарный иште жазылган сөз чыгат. Демек, браузерге кайсы сөз чыгат экен? Мына str1 деген ушул жолчобуз браузерге чыгарып берүү үчүн аткара турган команда экен, туура. Анда кийинки
Demek bizde en akırkı suroğumuz kalıptır. Nolik komandasına. Akırkı suroğunu jıyıntap koyuyorlar. Klienttік программалоо tillerine kaysiler kiret deydi. Klient, jana biz serverlik programmalоо tillerini aytıp kettik elek, ha? Hem klienttік программалоо tillerге kaysiler kiretken? Men javob beraymi? Ha? Tilab aldı? Neme? C#. Klient kiret. Ana Python menen jasasa bolot. PHP, Java деген, JavaScript. Bulardı serverlik tillerге koysak qanday bolot? Bolot. Bolot. Biroq klienttikке koysak mı? Klient degende mına düşüngüle, koldanıluvchi tarabынан dep düşüngüle. Jönөкөй эле колдонулуучу кайсыл тилдерде түзө алат, мисалы үчүн веб-сайттар түзүүдө. Жеңил да шундай. Кайсыл тилдер бар эле, эң жөнөкөй кайсыдан башталат эле? HTML, CSS. HTML, CSS булар колдонулуучу тарабынан мынча айтканда эң жеңил веб программалоо тилдери болсун атат. Мынча айтканда ушул тилдерди атасак болот экен, а? Анда 6-чысы бизде эмне болду? Нолик болду. Демек, бизде эч кандай 3 нолик же 3 крестик катарынан келген жок. Бизде достук эмне болуптур, жеңиптир, а? Демек, эки командага тең. Демек, эч-бир бул максаты бул оюндун. Демек, силерди буга чейин көтүлгөн теманы кайталоо жана эң биринчи 3 крестти же 3 ноликти топтоо боюнча болду эле да. Демек, бул жерде эч-бир команда топтой алган жок. Ошого байланыштуу эмне кылабыз? Достук жеңди деп айтып кетсек болот. Рахмат баарыңарга. Анда эмесе биздин өтүлгөн теманы бышыктап алдык. Эми жаңы тема боюнча карайбыз. Жаңы тема боюнча караганда ар бирибиз 2-2ден жуп менен иштейбиз азыр. Ар бир группадан так эсептейли. 1 2 3 4 эсептегиле. 1 2 3 4 деп эсептерле. 1 2 3 4 5 6 7 8. Силер дагы 1 2 3 4 5 6 7 8. Демек азыр 1 менен 1, 2 менен 2, 3 менен 3 барды чогуу отурабыз могу жерде. Келгиле. 1 менен 1 отурат. Бул жакка группадан, 2-2ден. 2 менен 2, 3 менен 3, 4 менен 4, 5 менен 5 отургула. 2-2ден чогуу отурабыз. Oturgula, kelgile. 1 menен 1, 2 menен 2, 3 menен 3, 4 menен 4. Чилип алдым, алар дагы иштейт. Мына жерге отурсаңар да боло берет. Биринчи компьютер дагы иштейт, бардыгы иштейт. Отурабыз. Жайгаштыңарбы? Демек, бул жака көңүл бурабыз. Мына азыркы биз карап кеткен суроолор, Так. Демек, бүгүнкү биздин лабораториялык жумуштун баяндалышы кандай формада жүрөт? Демек, бизге эмне керек? Биринчиден бул лабораториялык жумушту аткарууда. Демек, эмне керек? Лабораториялык жумушту аткаруу үчүн студенттер төмөнкүдөй кадамдарды аткаруусу керек. Биринчи кезекте Open Server локалдык серверин эме кылып алышыңар керек? Жүктөп алышыбыз керек, Аны жүктөгөндөн соң эмне кылабыз? Sublime Text же Notepad Plus тексттик редакторун эмне кылабыз? Жүктөйбүз, Аны жүктөгөндөн соң эмне кылабыз? С локалдык дискине Open Server деген папканын ичинде Domains папкасынын ичинде эмне түзөбүз? 3-чү лабораториялык 3 деген аталыштагы папка түзүп алабыз. Анын ичине 3 эмне кылабыз? Файл түзөбүз. 3-чү лабораториялык иш, 3-чү лабораториялык иш, ошонун ичинде эмне экен? If1 PHP, if2, if3 PHP деген 3 файлды эмне кылып алабыз? Биринчи кезекте түзүп алабыз, Демек, биринчи мына файлыбыз бизде if-else конструкциясынын кыскартылган форматы. Андан кийинкиси if-else конструкциясынын стандарттык форматы, анан if-else конструкциясынын толук форматы. Бул шарттуу конструкциялар, if шарттуу конструкциясы боюнча биз лекцияда өткөнбүз, Мен силерге азыр лабораториялык иштин материалдарын таркатамын. Кана, ар бир топто таркатайын. Лабораториялык иштерди алабыз. Мына дагы бирөөнү алып алгыла. Мына да алабыз. Мына кийинки топ. Кийинки топ. Кийинки топ үчүн. Кийинки топ үчүн, Жетти барыңарга. Демек, биз
Laboraториялык ишти аткарууда эмне кылат экенбиз? Жогорудагы жаңы кадамдарды, могу кадамдарды аткарып бүтөбүз. Ушул кадамдарды аткарып бүткөнүбүздөн соң, анан ар бир конструкциянын кыскартылган форматы үчүн примери бар ал жерде, мисал, ошо мисалды карабыз. Андан кийин стандарттык үчүн, анан толук формат үчүн ар бирине берилген мисалдарды аткарып көрөбүз. Аткарып бүткөндөн кийин 3 топту эмне кылабыз? Доскада демонстрациялап беребиз. Макулбу? Анда убактыңар кетти. Убакытты карап коелу. 5 мүнөттөн кийин, эгер суроолор бар болгон болсо, түшүнбөгөн жериңер болгон болсо, чакырсаңар мен барып түшүндүрүп берем. Программа иштебей жатабы, же болбосо ошол коддо түшүнүксүз жер болуп атабы, ошол жерде түшүнүксүз жерлер болгон болсо, чакырсаңар барып түшүндүрүп берем. Мына. Биринчи мисал, экинчи мисал, үчүнчү мисал аркасында. Ушул экен экинчи мисал болуп калыптыр бул да, көрдүңөрбү? 1, 2, 3 да, 2 болуп калыптыр бул да. Демек, ар биринде, ар бир түшүнүктүн ылдый жагында мисалдар турат, көрдүңөрбү? Ошо мисалдарды эмне кылат экенбиз? Аткарышыбыз керек экен. Биринчи мисал, экинчи мисал, анан үчүнчү мисал, толук форматы үчүн да берилген. Суроолор болсо, сурасаңар болот. Мына жериңерде, мына ол үчүнчү. Мына 2 болуп калды. Үчүнчү мисал дегенибиз, мына ол үчүн толук формат үчүн стандарттык, анан мына кыскартылган. Кыскартылганында да бир кошумча дагы тапшырма бар, ошондо кошо аткарасыңар, макулбу? Түшүнүктүү да, мына ол үчүнчү мисал. Алчы, 2 эмес 3 деп 2 болуп жазылып калды. Анан мына ол дейинде дагы бир тапшырма, кошумча тапшырма, ошондо кошо аткарып коесуңар, макулбу? Түшүнүктүү эле, мына 2, мына 3 болуш керек, үчүнчү мисал ушулчу адашып жазылып калыптыр. Мына кошумча тапшырмасы да бар ал дейт, ошону кошо аткарасыңар. Мына жерден бул жактасаңар, мына үчүнчү мисал 2 болуп жазылып калыптыр. 1, 2, 3. Анан мына 1дин астында кошумча дагы тапшырма бар, көрдүңөрбү? Ушунда карап аткарасыңар. Мына карап окшош да, аткарасыңар, макулбу? Ушул боюнча аткарабыз. Марсель, мына жерде мына 2 болуп калды, 3. Үчүнчү мисал, экинчи мисал, анан биринчи мисал. Мына дейинде кошумча тапшырмасы бар. Ошондо кошо аткарасыңар. Чиле болду, мына жерде 3. Мына 3. 2 болуп калыптыр. 3, 2, анан 1. Мына кошумча тапшырмасы бар, аткарып коесуңар. 3. Ушу үчөөнү аткарабыз. Мына кошумчасын бирге кошумчасын да кошо аткарасыңар. Лабораториялык иштин электрондуй вариантындагы WhatsApp группаңарга таштап коем. Же болбосом OSU модул KG деген сайттан кирип дагы эмне кылсаңар болот, алсаңар болот. Азыр мен силерге электрондуй вариантындагы мына группабызга таштап коемун. Ошол облакадан кирип ссылкасын алып алсаңар болот. Ссылкасындагы группага таштап койдум. Облакадан кирип ссылкасы аркылуу да көчүрүп алсаңар болот. Же болбосо модул osu.kg сайтына кирип ошол жактан да көчүрүп алсаңар болот. Ошол жакта да жайгашкан лекциябыз дагы, лабораториябыз дагы. Демонстрация кылып бересиңерчи. Калганбы? Бүтүп калган болсоңор, анда биринчи кыскартылган формат үчүн 2 кадыра кошумча тапшырмалар бар экен. Аны ким чыгып демонстрация кылып берет бизге? Демонстрация кылып беришиңер бар, калыштар. Бизде Бектемирова. Көрдүңүзбү? Анда Бектемирова менен ким эле шеригиң? Экөөңөр чыгып, кыскартылган форматын демонстрация кыласыңар. Ал эми стандарттык форматын бизде бакма менен сыймык чыгып.
Standart formatını demonstrasiya kılsın. Ali bunu to'liq formatı bizde tilovati bilan logikin ölçüp yapılsın. Demonstrasiya qilib bersin. Ko'rsatish. Anda birinchi start qilgan formatdan boshlayveramiz. Ve bu degan ko'rsatishlar bo'laveradi. Men bu yerda o'chirib açıp veremiz sizlarga. Keldi. Bekle bir var. Yok, hayvan saklıyor mu? O lotuktan gösteriyor. Bakalım. Şöyle düşündürebilir miyim? Muhabbetten gösterip düşündürebiliriz. Biraz sonra koyalım. Qanday bizaga qo'yamiz? Söz sizlarda. Qanday o'tgan bu qisqa qilgan formasi qanday ekan? Qaysi yerda o'tgan biza? Mana Bu yerda shartli konstruksiya qo'llaniladi. Yük konstruksiyasini qisqartirilgan formasi. Bu yerda biz taytilda yük konstruksiyasini qisqa formasi deb yozildi. Browserda o'sha yozuvchilar. Ondan keyin bodining ichini biz kodlar ustida yozib olamiz. Bodining ichini biz PHP dil qo'llanilgani uchun PHP deb yozildi. Onun içine biz $1 равно Bishkek. Ondan keyin biz if konstruksiyasini qo'llandik. Bu yerda S1 perimelimiz Bishkekka barobar bo'lsin. Unda bizga Qirg'izistonning bo'lgan informatsiya chiqsin degan kodni yoziladi. Bu yerda bizning informatsiyamiz eko deb yozilsa, informatsiyamiz chiqadi. Eko konstruksiyasi. yapıyorum böyle. Open server açtılar da, open server'e girip koşturuyorlar. My site. Bu ilk burada güzel. İlk saat. Fasiliteden dolayı yapta ilk bir degen ya laboratuvar 3 ilk bir. Çıkıyorsun çıkarabilir. Şantı kirazı kısaltılmaz forması, Bishkek, Kırgızistan'ın yolu olacak. Hazır odada bizde koşunca taşınma var eken. Nasıl odada abi? Bilge, istihdamı yerde durup var. Ekonomikada informasyon sistemleri, teknolojiler degen bildirip çıkıştırırken, şu bildirmeyi kana kılıp koysa koşunca kana özgürtülücü. Şu lazım ki desalarla fail özgürtülücü koyuyorsun şu yerde. Kaçın yerde ekonomik kana? Bishkek degen yazılmadı. Özgürlüğünüz de demonstrasyon olan düşündürüyorsunuz. Sözü degen özgürlüğüne çarpın. Ne demek sözgürlüğünden siyek özgürlüğünüz çoğu çıksın degen? Demek, istihdamı degenimiz bu ekonomikada informasyon sistemlerden teknolojilerden çarpın. Şundan mallar bizde. İyi ki bizde özünce verilgen eki özgürlüğünden maliyeti çoğu bir kurumda Eko çıkar. Ama Cumhur'da oturan yük konstruksiyasını satılan forması bir taydır verildiği için
жардамында жазылды. Суроолор барбы анда бул топко? Анда суроолор жок болсо, рахмат анда силерге. Анда кийинки биздин стандарттык форманы демонстрация кылуу демек үчүн бул жака бизде кийинки топ ким эле бизде? Калоочулар сыймык батмаңыз силер. Кана келби. Biryöňe bu jaka sыймык, bu jaka oturasың, kim oturasың, bu jaka ko'rsötүлөр. Open server içinde. Demek bu bizim ikinci standartlık formamız için keltirilgen misaldı. Anda düşündürüp göstermeseniz bulur. Biraz sonra koyalım. Oturganlara koyulmuşlar. Biz misalda eksanın çoğundan taşı gerekli. Başında bizge ağacına bu teremenler verildi. Ağaga biz mani verip aldık. Şu mani verip, şu if jana else arkılуу күн жоңдой кичинесин алып да алат. Экранга чыгарып алат. Биринчиден мына жерде if эгерде if деген сөз эгерде а будан чоң болсо аны чыгарышыбыз керек. Эгер башка вариант эгер а будан кичине болсо бул вариантты чыгарышыбыз керек. Demek bizde bu жердеги логикалык мүмкүнабыз чын болгон болсо, анда не болуш керек экен? А чыгыш керек. А чоң болуп чыгыш керек экен, андай болбосо эмне экен? Үч чоң болуп чыгыш керек экен. Демек ушул эле логикалык мүмкүнга туура келбесе, мисалы мааниси false болгон болсо, анда эмне болот экен? Бул иштелет экен да. Эгер true болгон учурда анда автоматтык түрдө эмне экен? Бул мааниси бизде чыгат экен, а? Демек анда бул жерден текшерип көрсөтүп көрсөтүп запись кылганда, open server'in жардамында запись кылып текшерип көрөбүз. Open server açık bırak bizde, maalesef başka manileri koyuyoruz. Saklat koy. Ana. Laboratuvar hiç... Tabii 3 şeyden boş gelir mi? İyi şey değil. Bizde ya A barabar 50 oldu, B barabar 50 oldu. Bu yerde bizde bu için olduğum için 50. Biraz sonra yapalım. Biraz yapalım. Koyduk, oturmadan kadar. Demek A 51 eken. Bize 2 san verildi ya, 51 adan ki neydi var? A yana böyle birimimiz var. Bizde yakın maksimum tavsiyeleri 51 oldu. Demek kalaganda 2 sandın, emnesin? En çoğun anıklığı için biz şunday konstruksiyanın jardamında tüsüp bulur. Anda bu topka surolar var mı? Surolar yok bolgan bolsanda sizlerge çoğun rahmat. Oturuyorsunuz bulur. Çoğun rahmat seni. Anda kiyinki top bizde. Buna uşul uçurda bizde 2 san verilgen bolsa en çoğun anıklasak bulat eken. Bırak daha bir san uşul uçurda barabar bolup kalsa degende şartlar var da bizde. Buna uşunday uçurlar üçün daha kolluğunun uçur var. Al kaysı uçur bizde? Tolluk formatı. Şartlı konstruksiyon topu. Anda kiyinki bizim iki top koy. Kılavazı başlayan top koy. Biz ne koyalım? Başkanımızı verevi anda söz silerde. Buna da kullanalım bu. Demek otur bakmıştır. Biraz son oydur. Oturmanda görüntü olsun için. Süylep ko'rsatib aytib bersang bo'ladi. Buga cheyinki qisqa format bilan standartlik formadan qanday o'zgarchiligi bor ekan, mana shular bo'yicha da aytib bersang bo'ladi. Bu if-else konstruksiyasining to'liq nimasi formati. Bu yerda bizda now if-else degan qo'shimcha blogimiz bor. Bunun içinde условный shart beriladi. Eğer A B'dan kichik bo'lib qolsa, unda B'ni çarpı, tek olup kalan uçurda ekonomi bürosunu çarpı verdik. Şu bizde koşulup kalır. Qo'shimcha bo'lgani shu else if degan g'ana bilan o'tganimizda qo'shimcha qatori qo'shiladi ekan-da, to'g'rilarning ayirmachiligi bo'lgani. Demak, qolganda o'sha logikalik hukmat tekshiruv qolgan narsalar baribir qisqa format bilan to'liq formatdaga aylanib ekan, ishga oshadi ekan-a. Hozir misollar tekshirib, hozir samlarni tekshirib ko'r. 51 ve 52 belirtirile ne oldu? 52 bizde maksimum bol çıktı bu yerde.
eң чоңун аныктоодо. Анда ушул жерде биз эмнени кошуп койсок болот экен мына жерге. Биз эко конструкциясынын жардамында эмне кылсак болот? Бул 2 сан барабар деген дагы бир эмне кошуп койсок болот? Маалымат чыгарып койсок болот. Эко конструкциясынын жардамында бул 2 сан де бири-бирине барабар деген. Кана ошону кошуп коелучу. Жөнүндө сөз жазып коелу ошол жерге. Кана сактайбыз. Көргөндөр 52 дегенде бизде максимум 52 менен 52си бул не экен? Максимум жок да бул жерде. Бул не экен? Бул 2 сан барабар деген жыйынтыкты биз келип чыгат. Көрдүңөр, демек бул жерде 2 сан үчүн гана көрдүк да. Эми силер 3 сан же 4 сан учурлар үчүн дагы эмне кылсаңар болот экен? Конкреттүү түрдө маселелерди чечүүдө колдонсоңор болот экен бул конструкциянын жардамында. Эгер суроолор болгон болсо, анда тилап алды менен бул жигитке суроолорду берсеңер болот. Суроолор барбы? Анда суроолор жок болгон болсо рахмат силерге. Отура берсеңер болот. Демек биздин бүгүнкү лабораториялык иштемелерди карадык. Кыскартылган формасы, толук формасы, бул жакка ачып коеюн. Кыскартылган формасы, анан стандарттык, анан толук формасы деп карадык. Демек, башкаруучу конструкциялар өзү канча түргө бөлүнөт өзү жалпы? Башкаруучу конструкциялар кандай болот? Шарттуу, циклдык, анан дагы кайсылар бар? Кайсы үчүнчүсү? Шарттууну билебиз, азыр мына карап атабыз. Шарттуу өзүнчө 2 түргө бөлүнөт экен. Ал кандай болот? Ийик, анан switch case, да? Ал эми циклдык конструкция бар экен. Циклдык конструкция бул кайсы? О, ошол циклда. Андан кийинкиси кайсы эле? Камтылуучу? Кайсы экен? Демек, мына лабораториялык ишти ачкыла, карагыла. Кайсы экен? Камтылуучу конструкциялар экен, Демек, бул камтылуучу конструкцияларда бизде кайсылар кетет? Массивдер боюнча айтсак болот, бир өлчөмдүү, эки өлчөмдүү массивдер экен. Демек, аларды кийинки сабактарда карайт экенбиз. Демек, бүгүнкү лабораториялык жумуштун жыйынтыгы мына ушул нерселерди окуп үйрөндүк. Анда эмесе бүгүнкү лабораториялык ишти бышыктоо максатында биз силер менен азыр тест карайлы. Капот программасында тест аткарууну карап көрөлү, Демек, буга чейин баарлардын смартфондору бар, Смартфондорду алабыз. Анда ссылкасы менен кирсеңер болот, же болбосо ошол отурган компьютериңерде баарларда интернет бар азыр. Ушул интернеттерде Kahoot IT деген бул адреске кирип жазып коеюн азыр. Телефондон да кирсеңер болот каласыңар. Браузерге кирип, Kahoot деп жазсаңар да болот, өз автоматтык түрдө чыгат, Ачтыңарбы? Кирген болсоңор, мен силерге азыр кодду айтамын, Гасканы карагыла, могул жерде бизде пин код турат. Көрдүңөрбү? 690-05-71 дегенди не кыласыңар? Жазасыңар. Аны кайсы жерге жазабыз? Эми аны могул жерге кирсек,
o yerden mına açkanlardan buna oyun çıkartar. Demek uşul yerden ne zatken pin kodlu zatken bizim. O pin kodlu açık koyalım. Uşul pin kodlu yazı var. 693 0571. Nişanov Kılavaldı koşuldu. Jakşıbayev Siymuk koşuldu. Babırcan koşuldu. Alina koşuldu. Batma koşuldu. Daha var. Varız koşular uşul yerge. Rahman Ali. Browser'den de. Kalkın ayıp. Bunu okuyabilir mi? Bu da sınıfa kirgiler mi? Ulan ikisine. Sana pin kod yapacak. Bunun da oğlan ekran çağır. Bu derece de az. Pin kod düşünceleri. Zek para beydi. Zek para beydi bizde. Bağız girdik mi? Biraz basınlar bana. Ne? Atın ardasına öyle boşlasınlar. Bağız kirip basınlar. Atın ardı cazı kirip ha? Atın ardı cazı kirip tutsalar ben başlayız. 693 0571. Burada göre kafa set sana da sınavda çıkart. Neredesin? Kanday oldu? Kirgiyer var mı? Kilovalda kirgiyi var mı? Demek var kirgiyer anda. Anda başlayın sekot. Dayarsın abi? 20 sekunddan vakit verir, ben bir sıra olur. Belirlev için. Ha? Start basalım. Naz vaproslar çıkar. Birinci vaprosuz. Başkanıcı konstruksiyalar kança türge bölünür degen soru. Başkanıcı konstruksiya kança türge bölünür. Kaysıl soru 2, 3, 4, 5 kaysıl soru olsa sizler özünger oşal yerden belgisi verir. 10 sekund vaktına kaldı. Her bir soruğa 20 sekunddan bana vakit verir. 5 sekund, 4 sekund, 3 sekund, 2, 1, 0. Keyingi soruğa o'tamiz. Aqırından jiyip chiqara olsak qanday bo'ladi? Keyingi so'rovimiz. Alina, keyin atrofida PHP tilinde shartli konstruksiya qanday turda yoziladi deydi. On sekund, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bitti. Keyingi so'rovimiz. Bunu size ko'rib turgan qaysi turga kiradi konstruksiyaning? Standartlik, je to'liq va je jalpi qaysi turga kiradi? Bular shuni tanlaymiz. Blok qo'yilgan mashinalar bular. Qana qaysi turga kiradi ekan? Next. Keyingi so'rovimiz shartli konstruksiyaning ikki turning atog'i bor. Qaysi turlari bor shartli konstruksiyaning? Qaysi turlari bor? Beş sekundda vaqtimiz qoldi. Keyingi so'rovimiz shartli konstruksiya qancha turga bo'linadi? Shartli konstruksiya qancha turga bo'linadi? Keyingi so'rovimiz demek bu bizde verilgan skript qaysi turuna kiradi? To'liq, standartlik, je bo'lmasa ne qisqa. Qaysi turuna kiradi? İlk analog algoritma birinchi instruksiya, je ikkinchi instruksiya kiradi. Qaysi turuna kiradi? Qisqa, to'liq emas, jalpi standart. Keyingi so'rovimiz Azayın altına getirdi. Şartlı konstruksiyanın türleri değil. Qaysı türleri var ekan demek. O dedim qarab, qaysı variant turadi?
Kısa толық емес жалпы deydi. Kısa толық жана жалпы, kısa стандарт жана толық, uzun стандарт жалпы. Şu üç türüden. Qaysı türü turалы болса, ошол түрүнү белгилейбиз. Kana vaqtımız бүтті. Verdik. Next basabız. Demek qaraylanlar. Bizde 3. mesleğinin 4921 açko menen arılendik. Keyingi biçisi Dastan. Ondan keyin birinci orunda bizde kim eken? Alina eken. Birinci orunda bizde Alina eken. Demek Alina'nı siz kutluqlayız. Demek bunday formada ne olurken bizimki çıkartken. Demek birinci orunda bizde Alina, ondan keyin Dastan, ondan keyin Arlen dep şunday formada ketetken. Ben bu kalgan tizmenini gruppaga taştayımın, süret kılıp taştap koyuyorum. Ondan kim kança bağlandığı boyunca karap bağlanmasına koyuyorum. Makul. Demek onda biz Alina'nı, Arlen'i jana Dastan'dı jengişmenen kutlayız. Arasında yaxşı katışı berdiңер. Anda mesela bizdin sabaqты жыйынтыктоо максатында, demek, жыйынтыктоо максатында бүгүнкү сабакта biz bağlaydı. Негизинен барыбыз активдүү катыштык сабакка. Demek biz bu жерде сабакты жыйынтыктоодо өтүлгөн теманы кайталоону эске алабыз. Жаңы теманы түшүндүүнү эске алабыз. Андан кийин экен жаңы теманы жыштоо деп азыркы тесттен алган жыйынтыкты эске алуу менен мен ал силерди белгилеп аттым. Бул жерден бизде катышкандардан эске алып койсок, Нишановский, андан кийин Бектен Мирова, Жакшыбаев, мына ушул студенттер активдүү катышы берди. Ушуларга 30 балл деген балдык система менен баалады. Андан кийинки биздин Дастан, Батма, ушул студенттерибизге бизде 27 деген балдык система койдук. Бардыгында өчөөнүн бириги бар. Анан калган студенттерден дагы бул жерден айта кете турган болсок, Кенже Айымтилла, Курбанов Марсель бар экен. Так, биздин мына кызыбыз ким эле? Батина, андан кийин Карлыгача, Гүлмина булардын бардыгына 26 балл деген балдык система бар. Ал эми калгандарына бардыгына 25 деген балл бердик. Анан дагы айта кетчү нерсе, бул жерде бизде кээ-бирки студенттерибиз бир аз активдүүрөөк болууга чакырат элем кийинки сабактарда. Ибрагим бир аз активдүүрөөк болуп, кийинки сабактарда кичине активдүү болуп өзүңөрдү көрсөтөсүңөр деген ойдомун. Анда бүгүнкү сабакта мына ушундай балдык система менен силерди бааладык. Ушул өтүлгөн теманы, анан жаңы темада, анан жаңы темада өтүлгөндө бушиктоо боюнча берилген тестте мына ушундай формада жыйынтыкка келдик. Анда бүгүнкү сабакта берилүүчү, кийинки сабакта берилүүчү силердерди меселерге берейин, жакшы алгыла. Мына үй тапшырмасы. Буга чейинки азыркы биз караган 3 түрү боюнча шарттуу конструкциянын тапшырмалар. Мына 3 тапшырма. Үй тапшырмасы бул андан кийин силерге өз алдынча иштин темасы бул веб-сайттарды түзүүдө колдонуу үчүн www деп турат го. 4 консорциумунун талаптары. Кандай талаптар коюлат? Биз мисалканда веб-сайттарды түзүүдө ушул консорциумдун кандай бизге пайдасы бар жана кандай талаптар коюлат, мына ушулар боюнча өз алдынча иштин темасы ушул экен, ушул боюнча жасап келесиңер. Бүгүнкү сабакта бизде колдонулуучу адабияттар бар, колдонулган адабияттар, милдеттүү адабияттар бар бизде мына. Сопкин Фатахин жанагайдын деп коюлган деген китеби бар. Колесниченко, анан кошумча адабияттар бар бизде, анан электрондук улактар бар. Эгер электрондук улактардан мына php.su деген адреске кирсеңер, дагы ошол жактан маалыматтарды таап алсаңар болот экен. Негизинен үй тапшырманы бердик силерге. Силерди бердик, колдонулган адабияттар, булардын бардыгы тапшырмалар бардыгы силерде силлабуста берилген. Силлабусту ушул модул банкири бассаңар болот. Модул ос.kg деген сайтка кирсеңер, ошол жерден бассаңар, көчүрүп алсаңар болот. Силлабусту башында көчүрүп алсаңар, ошонун ичинде тапшырмалар жазылган. Анда баарыңарга бүгүнкү сабакка катышып бергениңер үчүн баарыңарга чоң рахмат. Баарыңардын окууңарга ийгилик. Рахмат чоң силерге.